Ар бир адамдын өмүр бою эстен кетпей турган эң бактылуу учуру ал анын мектепте өткөргөн убагы. Мектеп балага билимдин калемин карматса, ал анын жардам менен келечектин чиймесин чийет. Мектеп бул уникалдуу чеберкана. Анда келечек муундардын ар түрдүү идеялары, көз караштары калыптанат. Андыктан билим менен тарбия берүүнүн багытын туура нукта алып баруу өтө маанилүү. Ошону менен бирге, ден соолугу чың, алган билимин турмушта колдоно алган, коомдо өзүнүн татыктуу ордун тапкан инсандарды калыптандыруу маанилүү. Мына ошондой максат менен Леонид Васильевич Толстунов атындагы номер 12 мектеп гимназиясы да иштеп келүүдө. Мектептин тарыхына көз чаптырсак, 1927 жылы мектеп түптөлүп, 1962 жылы Ленин проспектиси азыркы Чүй 56 дарегиндеги жаңы имарат салынган. 1991 жыл экология жана диалектика Москванын билим берүү моделин ишке ашыруу боюнча эксперименталдык аянтчасы. 1995 жылдан Кыргыз-Россия Славян университети менен кызматташуунун башталышы. 1996 жыл экология тивиндеги гимназия статусуна ээ болушу. 2001-2002 окуу жылында профилдик окутуунун моделдерин ишке ашыруу боюнча эксперименттин башталышы. 2005 жылы гимназиялык билим берүү менен окуу тарбиялоо комплекси статусун алышы. 2007 жылы мектепке Леонид Васильевич Толстуновдун аты ыйгарылган. 2010 жылы гимназиялык билим берүү менен окуу мектеби сынагынын жеңүүчүсү. 2013-2014 окуу жылы 100 жаңылануу мектеби сынагынын жеңүүчүсү. 2015-2016 окуу жылы гимназиялык билим берүү менен окуу тарбиялоо комплекси статусу ырасталган. 2020-2021 окуу жылы институционалдык жана программалык аккредитациядан өтүп, номер 12 мектеп гимназиясы статусун алып, 2023 жылдын 12 декабрында каттоодон өтүп, Леонид Васильевич Толстунов атындагы номер 12 мектеп гимназиясы статусунда иштеп келет. 1998 жылдан тарта башталгыч класста эрте башталгыч предметтик билим берүү системасына өттүк. Анткени дал ушул баскычта 1-4 класстарда окууга жөндөмдүүлүк, окуу ишмердүүлүгүнө кызыгуу, мугалим жана коллектив менен мамиле түзө билүү сыяктуу маанилүү жөндөмдөр түптөлөт эмеспи? Ошол эле учурда азыркы балдар санариптик маалыматтык технологиялардын жана интернеттин доорунда төрөлгөнүн эстен чыгарбашыбыз керек. Бул санариптик муун. Окуучулардын экинчи баскычта 5 класска өтүүдө адаптациялуу процессин өркүндөтүүдө, ошондой эле атайын окуу көндүмдөрүн, кызыгуусун жана окууга мотивациясын калыптандырууда предметтик окутуу системасында жеңил болоору тажрыйбадан көрүнүп турат. Үчүнчү баскычта адистештирилген класстар гуманитардык профилдик, эл аралык мамилелер, журналистика, жарнама, табият таануу профили, медициналык багыт, юридикалык профилдер окутулат. Бул баскычта биздин окуучулар Кыргыз-Россия Славян университетинин мугалимдери тарабынан профилдик багытта билим алууда. Продолжая наш рассказ о школе, хочется остановиться на достижениях, которые являются результатом труда всех участников учебно-воспитательного процесса, детей, их родителей и, конечно же, педагогов. Ежегодно школа выпускает отличников с аттестатом особого образца, подтвердивших тестирование Алтын-Тамга. Также занимают призовые места на районном, городском и республиканском этапах Республиканской олимпиады школьников. С гордостью можем сказать, что активно участвуя в национальной олимпиаде, наши учащиеся занимают призовые места по математике и английскому языку.
Призовое место в Республиканской олимпиаде по изобретательству «Келечек Джаратманы». Первое место в международном конкурсе «Мы интеллектуалы 21 века». Первое место в международном конкурсе юных чтецов «Живая классика». Первое место в межрегиональном конкурсе «Я кыргызстанец, и этим горжусь». Первое место в городском конкурсе «Джоокер Ры». Первое место в интеллектуальной игре по жизни и творчеству Чингиза Төрекуловича Айтматова на тему «Писатель планетарного масштаба». Диплом первой степени Международной олимпиады молодежи 2024. Первое место в проекте «Ырдайлы кыргыз ырларын». Особая благодарность учителям, которые готовят призеров олимпиад, спартакиад, проектов и конкурсов. Биздин мектепте мээримдүү, өз кесибин сүйгөн педагог-новаторлор эмгектенет. Мугалимдердин ишмердүүлүгүн активдештирүүгө көмөктөшүүгө, өз ишмердүүлүгүнүн мазмунун жаңылоого жөндөмдүү мугалимди калыптандырууда усулдук бирикмелер иш алып барат. Мектептин усулдук темасы билим берүү системасын санариптештирүү шартында мугалимдин кесиптик компетенттүүлүгүн өнүктүрүү аркылуу билим берүүнүн сапатын жогорулатуу. Жогоруда айткандай, азыркы муун санариптик муун эмеспи? Демек, биздин мугалимдер да азыркы санариптик муундагы балдарды окутууга даяр болушу керек. Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая служба. В школе работают 6 методических объединений, работа которых направлена на активизацию деятельности учителей для развития профессионального потенциала педагогов, для своевременного овладения учителями современными методиками и технологиями. Методическая тема школы – повышение качества образования через развитие профессиональных компетенций учителя в условиях цифровизации образования. С целью обобщения опыта учителей, создания эффективной системы взаимодействия учащихся и учителей, направленного на развитие познавательных и творческих способностей обучающихся и пропаганду престижа знаний, традиционно проводятся предметные декады. Мектеп жогорку сапаттагы техникалык жабдуулар менен камсыздалып жаңыланып турат. Жеке компьютерлер, ноутбуктар, интерактивдүү доскалар, интерактивдүү панелдер, лингофондук лабораториялар окуу тарбиялоо процессин кызыгуу менен кабыл алууга өбөлгө түзөт. Башкача айтканда, инновациялык билим берүү өнүгүүнүн фактору да. В школе функционируют библиотека, читальный зал, оснащенные современными средствами для получения необходимого материала при подготовке домашних заданий, презентаций, рефератов и предметных проектов. В библиотеке организуются тематические выставки. Медпункт школы обеспечивает школьников своевременными прививками, медицинским осмотром, оказывает первичную медицинскую помощь при травмах и недомоганиях. Баланы тарбиялоодо айлана чөйрө, биринчи кезекте үй-бүлө жана мектеп чечүүчү ролду ойнойт. Балада жогорку адеп ахлактык сапаттарды калыптандыруу үчүн мугалим менен ата-эне биригип чогуу иштеши керек. Ошондо гана эркин, гумандуу, чыгармачыл, руханий жактан бай инсандар тарбияланат. Дал ушул жаатта 2023-2024 окуу жылында маанилүү маек долбоорун киргизип, ата-эне, мугалим, мектеп байланышын ишке ашыра баштадык. Долбоорго келген ата-эне өз кесиби, иш тажрыйбасы, ийгиликтери менен бөлүшүп, балдарды шыктандырууда. Эмне үчүн биз ушу айылдан, алыстан ушул мектепке келип, ушул жерден окусун деп атабыз. Анткени бул мектеп ошо билим берүү жагынан, баардык уюштуруу жагынан жана ошол ар бир балага өздөрүнчө окуп кетүүсүнө жардам берүү жагынан жана кайда болбосун алардын келечеги үчүн иштеген мугалимдер деп айтсам мен эч качан жаңылбайм. Это говорит о том, что школа продолжает держать высокую планку уровня знаний.
несомненно, в этом огромная заслуга наших замечательных учителей. Я думаю, что секрет их успеха в том, что они успешно сочетают высокий профессионализм и творческий подход к работе. Порой просто удивляешься, какие креативные и оригинальные приемы используют наши педагоги, чтобы заинтересовать, увлечь ребят, помочь им поверить в себя, стать успешными. Школьная жизнь – это не только учеба и домашние задания, а общешкольные мероприятия и тематические линейки, олимпиады и конкурсы, увлекательные поездки и познавательные социальные проекты. В рамках школьной жизни каждый ребенок найдет простор для реализации своих интересов, способностей и талантов. В законе Кыргызской Республики об образовании обозначена роль внеклассного образования, которая направлена на развитие творческого потенциала обучающихся, реализацию их способностей, адаптацию к жизни общества, формирование гражданского сознания, общей культуры, здорового образа жизни, содержательной организации досуга. Реализация внеклассной работы в школе осуществляется внедрением в образовательный процесс различных кружков и секций. Воспитанники кружков и секций принимают активное участие в различных мероприятиях духовно-нравственного воспитания, приуроченных памятным датам, праздничным дням, как День знаний, День государственного языка, День учителя, Осенний калейдоскоп, День государственного языка, День Ак-Колпака, Ноурус – праздник весны, День Победы, День защитника детей. Военно-патриотические мероприятия проходят с участием воинов-баткенцев, воинов-афганцев. В мае проходит конкурс военной строевой подготовки. Члены школьного парламента ежегодно принимают вахту памяти ко Дню Победы. В одной презентации невозможно рассказать о всей школьной жизни, полной положительных эмоций, ярких моментов, гордости за достижения и успехи. В строках одной известной песни поется: «С чего начинается Родина?» Отвечая на этот вопрос, мы сказали бы, что для нас Родина начинается с родительского дома и с нашей родной школы-гимназии номер 12.